Саламатсыздарбы окуучулар? Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы эжелги көчпелилердин материалдык мәдениети. Зерттөө сурагы: көчпелилер баспанасынын эрекчелиги неде? Сабактын максаты: көчпелилердин кийиз үйлөрүнүн түрлөрүн сипаттоо, кийиз үйдүн курулусу менен таанышуу. Көчпелилердин негизги тургун баспанасы көчпелі турмушка икемделген кийиз үй болду. Бастапкы кезде аңчылар кийизбен жабылатын баспана жасоо үчүн агач бутактарын пайдаланган. Олар агачтардын басын косуп, экинчи учун жерге кадаган. Бул агачтар баспананын кабыргасы болуп, сыртын аң терилери менен жапты. Муну кос деп атаган. Кола дәүрүндө көчпелилер күмбез тәризди кыйма шатырлы жертөлө салды. Осындай үйлөр Казакстанда, Орта Азияда және Ресейдин оңтүстүгүнөн табылды. Орталык және солтүстүк Казакстандан кийинки кола дәүрүнүн жер үстүндөгү үйлөрү табылган. Төбеси шатырланып және дөңгелектене жабылган. Мындай агач курулуштар кийиз үйгө окшойду. Окуучулар, мына видео материалга назар аударайык. Кийиз үй тууралуу не билесиңдер? Алгачкы тургун үйлөр кандай болгон? Кийиз үйгө окшош курулуштар болгонбу? Кийиз үй кандай бөлүктөрдөн турат? Сурактарга жооп берүүгө тырышайык. Кийиз үй тууралуу не билесиңдер? Көчпелі мал шаруашылыгынын дамууна байланысты кийиз үй пайда болду. Кийиз үй калай пайда болду? Кийиз үйдүн алгачкы нускасы кола дәүрүндө пайда болгон. Осы дәүрдө Казакстан жерин мекендеген тайпалар кийиз үйгө окшош дөңгөлөк тургун үйдө турган. Ол замангы тургун үйдүн көне үлгүсүнүн бири күймелі арба немесе үстүнө кийиз үй орнатылган арба болгон. Казакстан жериндеги эжелги курулуштун калдыктары бизге сол замандагы сәулет өнери тууралуу маалымет берет. Алгачкы тургун үйлөр кандай болгон? Алгачкы колдон жасалган тургун үй кепе болгон. Кепенин калдыктары Казакстандын оңтүстүк, чыгыш және солтүстүк өңүрлөрүнөн табылган. Кола дәүрүндө көчпелилер күмбез тәризди кыйма шатырлы жертөлө салды. Жертөлөлөр Казакстанда, Орта Азияда және Ресейдин оңтүстүгүнөн табылды. Кейиннен оңтүстүктө турган үйлөр шийки кирпичтен каланса, солтүстүк пен чыгыста бөрөнөлөрдөн салына баштады. Орталык және солтүстүк Казакстандан кейинги кола дәүрүнүн жер үстүндөгү үйлөрү табылган. Төбеси шатыр менен дөңгөлөтө жабылган мындай агач курулуштар кийиз үйгө окшойт. Эрте темир дәүрүндө туракты тургун үйлөр негизинен кыстауда салынды. Сонымен катар көчпелилер кыстау конустар менен катар кала үлгүсүндөгү бекинистерди де салды. Кийиз үй жылдам жыгып, шапшаң тургузууга, түйөгө артып жүрүүгө, көчүп конууга ыңгайлы. Кийиз үй биздин заманымыздын 7 гасырында кеңинен пайдаланылып, кийиз басуу белгилүү бир еңбек касыбына айналган. Оган Алтай, Сибир, Кырым тау тастарындагы сурет таңбалар айгак болот. Кийиз үйгө окшош курулуштар болгонбу? Чаглинка, Петровка, Атасу, бөгүлүүдөгү дөңгелек немесе көп курлу, агач канкалы, түтүн чыгатын рамага сүйөнгөн конустук немесе пирамида тәрізді курулуштун казба калдыктары табылгандан кийин кийиз үйдүн прототипи жеңил, дөңгелек болуп келетин Андроновдардын тургун үйү болуп эсептелет. Кийиз үй көчпендилердин тез жыгып шапшаң курууга, яғни көчүп конууга ыңгайлы үйү. Көчпендилердин кийиз үйү тарыхымыздагы эң биринчи сәулеттик курулуш болгон. Кийиз үй көктем, жаз және көз мезгилдеринде конустан конуска көчүп жүрүү жагдайына ыңгайлы курама үй. Кийиз үй курулушу кандай болгон? Кийиз үйдүн кабыргасы торлап көктөлгөн керегеден тургузулат. Кереге адетте эки түрлүү болот. Онун бири кең көздө кереге, жел көз деп аталат. Бул артууга жеңил, бирок сәнсиз, сүйөгү жеңил болгондуктан желге төзүмсүздүү болуп келет. Экинчи түрү тор көздө кереге, тор көз деп аталат. Ол артууга ауырлау болгонымен желге өтө төзүмдүү. Кереге жыйналмалы бөлөк-бөлөк канаттардан жасалат.
киіз үй неше бөліктен тұрады? Киіз үй 3 бөліктен тұрады. Бірінші, үйдің сүйектері, ағаштан тұратын бөліктері. Екінші, киіздері, шейде осыған кіреді. Үшінші, бау шулары, баулар мен басқұр арқандары. Киіз үйдің ағаш құрамы 3 бөліктен тұрады: кереге, уық және шаңырақ. Төменгі бөлігі немесе керегенің түйіскен жерлері қайыспен байланады. Көшу кезінде үйді жыққанда жеңіл жиналып, құрғанда керілетін торгөз ағаштары болады. Киіз үйдің көлемі 2-ден 8 керегеге дейін барады. Оларды біріктіре байлағанда қанат деп аталады. Киіз үйді тігу қиын ба? Киіз үйді тігу қиын емес. Керегені байлап, шаңырақты уықпен көтереді. Сыртынан киіз жабады. 2 арқанмен бастырып, керегенің шетіне есікті байлайды. Ақселеу Сейдімбеков атамыз киіз үй туралы былай деген екен: көшпелілердің сұлулық туралы талғам түсінігі, дүниені сұлулық заңдылықтармен игеру мүмкіндігі негізінен осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Тапсырма: киіз үй бөліктерін рет-ретімен орналастырамыз. Оқушылар, назарларыңа рахмет. Хош сау болыңдар.